Түз эфирде күндемий маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Гүлнур Аманбеталиева, Кутмандуу кечиңиздер менен алгач кыскача анонс. Өкмөт энергетикадагы көйгөйлөрдү чечүүнү жаңы министрге табыштады. Бүгүн Кубанычбек Турдубаев эмгек жамаатка тааныштырылды. Түштүк чөлкөмдүн транспорттук коопсуздугу Баткен областында стратегиялык автожолдордун курулушу уланууда. Аңчылыкка уруксаат алууга $15 000. Жаратылышты коргоо ведомствосунун чиновниги пара алып жаткан жеринен кармалды. Журналисттин эрдиги чындык, адилеттик жана сөз эркиндиги үчүн күрөштө көрүнөт. Президент эрдик медалин журналист Сыргак Абдылдаевке тапшырды. Ар бир кыргызстандыктын үйүндө электр жарыгы өчпөсүнө аракет кыларына энергетика министри Кубанычбек Турдубаев ишендирди. Башкы энергетикти эмгек жамаатына бүгүн вице-премьер-министр Валерий Дил тааныштырды. Турдубаев тармакта оор абал түзүлгөнүн дагы бир ирет энергетиктердин эсине салды. Биздин биргелешкен иштер республиканын оор абалдан чыгып кетишине жардам берет деп үмүттөнөм, деди энергетика министри. Электр энергияны колдонууга атайын чектөөлөр киргизилет. Бул туурасында энергетика министри Кубанычбек Турдубаев билдирди. Жакын арада электрге чектөөлөрдүн тизмеги иштелип чыгып, андан ашыкча сарптаган аймактарда электр жарыгы өчүрүлө баштайт. Учурда электр таңсыктыгын чечүү үчүн коңшу мамлекеттерден импорт боюнча сүйлөшүүлөр дагы жүрүүдө. Күн сайын актуалдуулугу артып бараткан темага Бактыгүл Сталбек кызы токтолот. Электр тартыштыгы экономикалык көрсөткүчтөргө дагы оор сокку берген. Анын кесепеттеринен акыркы айларда алар кескин төмөндөдү. Өлкө башчы бул маселени шашылыш түрдө жакын арада чечүүнү энергетиктерге буйруду. Когда ко мне пришел министр энергетики, мурда энергетика министри электрге чектөөлөрдү киргизүү керектигин билдирген. Бул жагдайларды кандайча түшүнсө болот? Биз эмне үңкүрдө жашап жатабызбы? Жарык ар дайым болушу керек. Орто жана чакан бизнестер өз ишин токтотпошу керек. Ал эми алардан түшкөн салык биздин казына үчүн өтө маанилүү экендигин баарыңыздар билесиздер. Жакын арада кымбат болсо дагы коомчулукту электр менен үзгүлтүксүз камсыздоо керек. Энергетика көйгөйүнө байланыштуу өлкө башчы менен өкмөттүн көз караштары ар башка. Анткени маселени министрлик көнгөн эски жол менен чечүүгө билектирүүнүдө. Башкы энергетик Кубанычбек Турдубаев чектөөлөр орточо эсеп менен суткасына 5-6 саатка киргизилерин белгилейт. Кызыгы маал-маалы менен өчүрүүлөр расмий түрдө бекитиле электе эле ишке ашырыла баштаган. Азыр Ош жана Жалал Абад областарында жарык бир нече саатка 4-5 күндөн бери өчүрүлүүдө. Мындай кадамдар Баткен областында айдын башында эле кабыл алынган. Кезекте Ысык көл облусу аймак абоненттери бир айга берилген 1 800 000 киловатт-сааттан 2 эсе көп пайдаланган. Сейчас вплотную прорабатывают вопросы. Азырынча саат кечки 18:00дөн 23:00га чейин лимиттен ашкан аймактар электрден ажыратылып турат. Эгер бул үнөмдө өз мүддөсүнө жете албаса, анда чектөө таңкы саат 6-га чейин улантылат. Бул аракеттер импорттолгон электр келмейин ишке ашырыла берет. Жалпы электрге болгон таңсыктык 2,5 миллиард киловатт-саатты түзөт. Коңшу Тажикстан жана Түркменистан менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр ишеничтерди актай алса, анын 1,5 миллиард киловатт-саатка жакынын жабууга мүмкүн болот. Ал эми калган 1 миллиард таңсыктык кандай жол менен жабылат, министрликте так жооп жок. Мындан улам чектөөлөр кыш мезгили аяктаганга чейин уланары айтпаса дагы түшүнүктүү. Импорттук электроэнергия Кыргызстанга киришкенге башталганда министрлиги карайт. Себеби мүмкүн жетсе ушул электроэнергиянын мүмкүн ограничение аз болот. Жетпесе анда сөзсүз болот. Бирок ушул ограничение жалаң кыш ушул сезондо. Импорттолгон электроэнергия бул жол менен 250 тыйындын ортосунда болоору айтылып келет. Аны алдыдагы 3 жыл ичинде абоненттердин эсебинен жабуу пландаштырылган. Бактыгүл Сталбек кызы, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Электр энергиясына тарифтердин калыптаныш усулдарын бүгүн энергетика министрлигинин чиновниктери менен жарандык коомчулук өкүлдөрү талкуулашты. Күтүлгөндөй эле электрдин наркын эсептөө жолдору көп сандаган суроолорду жаратты. Биринчи кезекте алар көрсөтүлгөн кызматтын сапатына байланыштуу. Бул электр түйүндөрдөгү чың алуу жана электрдин үзгүлтүксүз жеткирилиши. Чиновниктер сапатына өзгөчө көңүл бурууга ишендиришти. Электр менен камсыздоонун үзгүлтүккө учуроосу зарыл жабдуулардын жетишсиздиги. Тарифтердин көтөрүлүшү менен зарыл каражат табылып, көйгөй акырындык менен чечилери белгиленет.
ИИМде реформа жүргүзүүнү тездетүү тапшырмасын премьер-министр ведомство башчысына берди. Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаевдин айтымында жарандардын милицияга ишенимин жогорулатуу үчүн жаңы жетекчилик бул тармакта кыска убакыт аралыгында реформаны ишке ашырышы зарыл. Бул үчүн министрликти милициянын кадыр-баркын кетиргендерден тазалап, адискөй жаш кадрларды ишке тартуу керек. Бишкек шаарында иштегенде өзүңүздүн модельдерди жакшылап иштетип, коомчулукка жакшы үмүт бердиңиз. Ошол шаардын деңгээлде иштеген принциптерди сиз республикада киргизишиңиз керек. Ошол эле коомдук колдоосу менен эффективдүү реформаны киргизип койсоңуз. Жалпы республика бул жалаң эле шаар эмес. Райкан Алкановдун иши боюнча жаңы маалыматтар менен ИИМ бөлүшөт. Белгилүү ишкерге кол салууга 3 кыз шектелүүдө. Буга чейин милиция билдиргендей, бул иштин алкагында 16 жаштагы кыз кармалган. Ал кыз ишкерге бычакты үчөөлөп ургандыгын айткан. Учурда 2 кыз изделүүдө. Ишкер кармалган кызга карата көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Эске салсак, белгилүү ишкер Алкановго кол салуу 26 октябрга караган түнү Таластагы үйдө болгон. Ага 18 жолу бычак урулган. Алкановдун абалы оор бойдон калууда. ИИМ кызматкерлери Марко Поло койлору менен тоо текелерин атууга уруксат үчүн $15,000 пара талап кылган айылына чөйрөнү коргоо мама агенттигинин чиновнигин кармашты. Жаратылышты коргоо ведомствосунун бөлүмдөрүнүн биринин башчысы аңчыга 5 Марко Поло коюн жана 8 Сибир текесин атууга уруксат үчүн ири суммадагы параны талап кылган. Бул сумманын бир бөлүгүн өз батиринде алган атка минер пара прокуратура кызматкерлеринин жардамында берилгендигин шекшип, эшикти жаап, акчаларды өрттөп, далилдерди жок кыла баштаган. Оперативдүү кызматкерлер квартирага 4-кабаттагы балкон аркылуу киришкен. Пара талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бишкекте $1.58 жогору көтөрүлдү. Борбордун айрым акча алмаштыруу жайларында Америка валютасы 58.30 тыйындан сатылууда. Сатып алуу 57.30 тыйындан. Белгилей кетсек, бир жумага жетпеген убакытта алмаштыруучу курс 2.30 тыйынга өстү. Доллар курсун турукташтыруу үчүн 22 миллиондон ашуун доллар валюта базарына чыгарылды. Бул октябрдагы ири суммадагы интервенция. Кумтөр долбоорунда мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо боюнча катуу чараларды көрүш керек. Мындай билдирүүнү өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Кыргыз алтындын Центерадагы акциялары камакка алынганы боюнча кайрылуусунда жасады. Президенттин пикиринде көрүлчү чаралар кумтөрдүн тагдыры алысы Канадада эмес, Кыргызстанда чечилишин алып келиши зарыл. Мамлекет башчысы кандай чаралар жөнүндө кеп кылгандыгын кесиптештерибиз териштирип көрдү. Октябрь орточенде Канаданын Онтарио провинциясынын жогорку соту Кыргыз алтындын Центера Голд компаниясындагы акцияларынын жарымынын көбүн камакка алган. Ал компания кумтөр кен казуу жайын иштетет. Сот өз чечимин башка Stens Energy компаниясынын дуарызынын негизинде кабыл алды. Ал Куттуса 2 кен казуу жайын иштетүүгө лицензиясын жокко чыгаргандыгы үчүн $118 миллион доолап жатат. Эки тараптын талашында үчүнчү жактын акциялары камакка алынган бул окуя бир топ сын пикирлерди жаратты. Ага президент өзү да киришип, керек болсо Центеранын ишин өзгөртүү керек деп сунуш киргизди. Азыркы пайда болгон тенденция өкмөттүн алдында Кыргызстандын активдерин коргоо жана мындан ары мындай коркунучтарды алдын алуу боюнча кыйла таасирдүү механизмдерди пайдалануу милдетин коюп жатат. Тактап айтканда, Торонтодогу канадалык фонддук биржадагы листингден Центера Голд Инк акцияларын чыгарып кетүү мүмкүнчүлүгү тууралуу маселени коюуга мажбурлайт. Президенттин билдирүүсү мамлекет бир нече чет өлкөлүк инвесторлор менен соттошуп жаткан маалда пайда болду. Өкмөткө каршы миллиондогон долларларга арыздар берилген. Мисалы, Кыргыз алтындын Центрада камакка алынган акциялары гана $230 миллион баланат. Эл аралык соттордун кароосунда казакстандык инвесторлор доолап жаткан $400 миллион арыз да жатат. Ал эми жакынкы күндөрү Париждеги арбитраждык сот латвиялык бизнесменден Манас банкы улутташтырылгандыгы үчүн $16,5 миллион төлөп берүүнү милдеттендирди. Президенттин билдирүүсүнө таянсак, Кыргызстан мындан ары эл аралык долбоорлорду өз кызыкчылыктарын чечкиндүү коргомокчу.
Президент совершенно прав. На самом деле. Президент өзүбүздүн инвестициялык долбоорлорубузду коргошубуз керек деп туура айтып жатат. Бирок күнөө бизде да бар. Биз өзүбүз кыргыз рыногуна абийирсиз инвесторлорду киргизип алып, алар жакшы иштебей жатышат. Анан лицензияларын алып койсо, сотко кайрылышууда. Андыктан буга профессионалдык мамиле жасоо керек. Адатынча кадр маселеси, коррупция дагы бар. Опять же, проблема в кадрах. Считаю, существует коррупция, да. Алтын казуучу Кумтур ишканасын өлкөнүн жалпы тоо-кен тармагынын көрсөткүчү деп атап коюшат. Республикада аны улутташтыруу керектиги айтылып келет. Бирок улутташтыруунун кесепеттери абдан чоң болоорун экономисттер белгилешүүдө. Ошентсе да Кумтөргө тиешеси жок эки жактын талашында өлкөнүн центрадагы акциялары камакка алынган жагдай Кумтөрдү иштетүүнүн башка жолдорун издөөгө мажбурлайт. Любое решение по Кумтору на сегодняшний день только... Кумтөр боюнча кандай гана чечим кабыл алынбасын. Учурдагы абалга альтернативалык жол болсо, бүт көйгөйлөрдү чечип бере алмак. Решить все проблемы. Дал ушул альтернативалык чечим катары адистер кыргыз-канадалык биргелешкен ишкананын түзүүнү алса болоорун айтышат. Бүгүнкү күндө жаңы компанияда эки тараптын үлүшү бирдей болушу жана ишкананын формасы боюнча макулдашуу бар. Эми биргелешкен ишкана болсо, биринчиден биздин жарандар көбүрөөк иштешет. Экинчиден ошол түшкөн кирешелердин көп бөлүгү калат. Үчүнчүдөн мындай мамилелер башкача болот. Азыр биз бүт бойдон эле бардык укукту ошол инвесторлорго берип коюп эле, анан ошо кыйналып атабыз. Кыргызстан акцияларын центрадан чыгарып, өлкө аймагында биргелешкен ишкана түзгөн учурда активтерди өз алдынча башкарууга шарт түзүлөт. Мындан тышкары Кыргызстан акцияларын келечекте сыртка камакка алуу мүмкүн болбой калат дейт көз карандысыз аналитиктер. Дагы бир белгилей кетчү жагдай, биргелешкен ишкана түзүүдө мамлекеттин бюджетине салык жана башка милдеттүү төлөмдөрдөн тышкары Кумтөрдүн кирешесинин жарымы түшүп турмакчы. Баткен аймагында жол салуу, жолдорду оңдоо багытында чоң иштер жүрүүдө. Коңшу өзбек, тажик өлкөлөрүн аралабай, көз карандысыз транзиттик каттамдар үчүн жаңы жолдор салынып жатат. Жаңы каттамдардын түшүүсү менен кыргыз жарандары ары бери эркин каттап, чек аралаш аймактарда майда чыр-чатактардын пайда болуусуна бөгөт коерун айтышат. Теманы Динара Касымова улантат. Айрыбас көзөмөл өткөрүү пунктунда унаалардын тынымы жок. 1 мүнөттүн аралыгында эле бул жерден ондогон ири жана жеңил унаалар ары бери өтүп турат. Бирөөлөр ош тарапка багыт алса, айрымдары тескерисинче Баткенге жөнөгөн. Буга чейин Ош Жалабаттан Баткенге келүү үчүн түйшүк көп болчу. Коңшу Өзбекстандын аймагынан 9 чакырымдан ашуун жол жүрүүгө туура келчү. Азыр ал жолдон каттаган адам жок. Бардык каттамдардын багыты Көктала Пүлгөн жолуна бурулган. Пүлгөндү көздөй багыт алган жолдун абалы өтө жакшы. 15 чакырымга асфальт тегиз төшөлгөн. 3 пост бар эле, 3 посттон өтүп, кыйналып, ар убакта мындай текшерилип, машинелерибиз каралып, начар өткөн. Акыркы жылдарда дагы каралбады, бирок жолдун состояниясы аябай начар болуп калган. Анан бул жолдо кокус машина бузулуп, же болбосо мындай туруп калууга вообще мүмкүнчүлүк. Эгер 5 мүнөт токтосонган өзбектин пограничниктери келип сурап, не деп, жыл деп ушундай коркутуп үркүтүп болгон да. Баткендиктердин коңшу өлкөлөргө болгон транспорттук көз карандуулугун жок кыла турган дагы бир жолдун курулушу аяктайын деп калды. Ал Аксай Көкташ жолу. Жакында эле асканы жардырып жол салып башташкан. Азыр эми куруучулар көпүрөнүн курулушун бүтүргөнү турат. Аксай менен Көкташ айылын бириктирген чоң көпүрөлөрдүн бири. Мына Исфера сайдагы көпүрөнүн бири. Узундугу 44 метр, эни 5 метр. Где-то мына 1 ноябрга тапшырабыз деп пайдаланууга беребиз деп эмне кылып атпыз азыр. Аракет почти 95-98% иш бүтүп калды. Жолго азыр болгону шагыл гана төгүлгөн. Бирок жергиликтүү жашоочулар коңшу өлкөнү айланбай өтүүчү каттамдын ачылганына сүйүнүшөт. Аксайдан Баткенге же Лейликке баруу үчүн Тажик аймагынан өтүүгө туура келчү. Бул жолдун курулушу менен аксайлыктар эми облус борборуна түз каттайт. Мындан тышкары дагы бир топ жолдор курулуп атат. Алардын башталыштары болгон. Мен ойлойм, жол бул мамлекеттин кан тамыры дегендей. Канчалык жолдор көп курсак, биринчиден транспорттук коопсуздук болот. Экинчиден ошол Баткен облусунун экономика тарабынан өскөнгө бир топ жакшы шарт түзүлөт деген ойдомун. Учурда Баткен аймагында жолдорду жаңылоо, кайра куруу боюнча иш активдүү жүрүүдө. Алардын эң ириси Ош-Исфана жолу. Бул трассаны колдонууга берип, баткендиктердин өлкөнүн башка аймагы менен кыйналбай каттоосун камсыз кылуу негизги максат. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Президент
Президент Алмазбек Атамбаев түрк тилдүү мамлекеттердин аксакалдар кеңешинин өкүлдөрүн кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө түрк дүйнөсүнүн өлкөлөрүнүн ортосунда маданий гуманитардык чөйрөсүндөгү кызматташуунун түрдүү маселелери, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин мүчө мамлекеттеринин маданий мурастарын сактоо жана өнүктүрүү ишинде мындан ары өз ара аракеттенишүү боюнча алдыдагы пландары талкууланды. Президент Алмазбек Атамбаев түрк дүйнөсүнүн өлкөлөрүнүн ортосунда маданий өз ара алаканы мындан ары тереңдетүүнүн жана кеңейтүүнүн маанисин баса белгиледи. Дүйнөлүк көчмөндөр маданиятынын борборун, эл аралык борборун Бишкек шаарында ачуу, Кыргызстанда болсун деп, ошол Бишкек шаарында ачуу боюнча макулдашууга кол койдук. Кудай кааласа, бул кыргыз мамлекетинин, кыргыз маданиятынын биздин элибиздин тарыхынын чоң жеңиши катарында белгилеп коюшубуз керек. Ушул эң чоң жеңиштердин бири. Көчмөндөр оюндарын өткөргөндөн кийинки жеңишибиз эл аралык борбордун Бишкекте жайганышы. Бул абдан чоң ийгилик. Журналисттин эрдиги чындык, адилеттик жана сөз эркиндиги үчүн күрөштө көрүнөт. Анын иши өлкөнүн кызыкчылыгына багытталыш керек деп билдирди Алмазбек Атамбаев журналист Сыргак Абдылдаевке эрдик медалын тапшырып жатып. Иш-чара бүгүн Бишкекте өттү. Өлкө башчысынын басма сөз кызматы билдиргендей, президент Алмазбек Атамбаев менен журналист Сыргак Абдылдаев жолугушууда өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалдын өнүгүшүнө, коррупцияга каршы күрөшкө, түрдүү тармактарда реформаларды ишке ашыруунун жүрүшүнө тиешелүү маселелерди талкуулашты. Мамлекет башчысы өлкөнүн демократиялык жол менен өнүгүшүндөгү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өзгөчө ролуна токтолуп, мамлекет мындан арадагы Кыргызстанда сөз эркиндигин жана журналистиканы өнүктүрүү үчүн бардык шарттарды түзөөрүн белгиледи. Сыргак Абдылдаев чет өлкөдөн баш паник тапкан жалгыз журналист эмес. Убагында бир нече ЖМК өкүлдөрү саясий качкын макамын алып АКШ, Европа өлкөлөрүнө жер которуп кетишкен. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча азырдагы бул макамды алгылары келгендер аз эмес. Өткөн жылы 500дөй адам саясий качкын макамына ээ болуу үчүн арыз жазган. Айдай Аманкулов алардын ичинен коомчулукка белгилүүлөрүн бир арага топтоду. Сыргак Абдылдаев, репортер Бишкек гезитинин мурдагы баяндамачысы, 2009 жылы мартта кол салууга кабылган. Ага 20дан ашуун бычак сайылып, 2 колу буту сынган эле. Ошондон кийин Швециядан баш паник сурап, өлкөдөн чыгып кеткен. Бакиевдер тарабынан куугунтукталганы белгиленип жүрөт. 1-2 жыл мурда берген интервьюларында ал Кыргызстанга келбей турганын билдирген эле. Эгер чындап айтсам, Кыргызстанга келүүгө муктаждык жок. Мен ал жакта эмне кылам? Кимге керекмин? Жаш эмесмин, 50дөн аштым. Мага жакшы жумуш сунушталса гана барышым мүмкүн. Сыргак Абдылдаевка кол салуу болгондон кийин белгилүү журналист Бермет Букашева да саясий качкын макамын алып, океан ар жагына кетип калган. Ал убагында Лица гезитин чыгарчу. Учурда Нью-Йоркто жашайт. Акыркы 3 жылдан бери Нью-Йоркто жашайм. Кайрымдуулук уюмунда иштейм. Орус тилдүүлөр үчүн англис тилинин биринчи баскычы боюнча сабак берем. Америкада баш паник тапкандардын баары эле даяр оокаттын үстүнө барат деп ойлогондор жаңылышат. Европада үй-жай менен камсыздайт. Бул жакта андай жок. Бруклинде кичинекей үйдүн ижарасын өзүм төлөйм. Өзүм жумуш таптым. Социалдык жеңилдиктерим жок. Менин балам Нью-Йоркто мектепке барат. Андыктан азырынча бул жакта эле калам. Качкын макамын алган журналисттерден дагы бири Кайрат Биримкулов. Өлкөдөгү жеке каналдардын биринде Кыргыз Темирдеги коррупциялык көрүнүштөр жөнүндө иликтөөсүн жарыялаган соң куугунтукка кабылганын жарыялап жүрөт. Ал кезде ишкананы Нариман Түлеев жетектөөчү. Кайрат Биримкулов 2007 жылы белгисиз адамдар тарабынан сабалган соң Швейцариядан баш паник тапкан. Үй бүлөсү менен Люцернде жашайт. Орус тили боюнча мугалим болуп иштейм. Немис тилин дагы үйрөнгөм. Кээде немисчеден орусчага материалдарды которуп калам. Швейцарияда кыргыздар аз болгондуктан менин окуучуларым мурдагы Союз мамлекетинен келген орус тилдүүлөр. Швейцарияга качып кеткен кийинки журналист Турат Бектенов 2006 жылдын ноябрындагы Курманбек Бакиевке каршы митингдерден активдүү катышуучусу. Ал кездеги бийликтин кысымынан улам өлкөсүн таштап кеткендиги жарыяланып жүрөт. Учурда Женевада буунун маалымат бөлүмүндө эмгектенет. Жакынкы пландарында өлкөгө кайтып келүү каралган эмес. Биз бул жерде отурукташып калган соң, балдарыбыз үчүн орун которуштуруу оор болот. Алар бул жакка кичинекей кезде келишти. Окуу системасы бул жакта бөлөкчө. Башка тилде билим алышат. Алар мектепти бүткөн соң гана мекенге кайтабызбы жокпу ойлонуштурабыз го. Швейцариядагы кыргыздардын катарын толуктаган дагы бир качкын айым журналист Чолпон Розобекова, де-факто гезитинин мурдагы башкы редактору. Бакиевдердин үй бүлөсү менен соттошуп 1 миллион сом айып пулга жыгылган соң качкын макамын алган. Азыр Женевада жашайт. Мен Бириккен Улуттар уюмунун адам укугу боюнча долбоорунда иштеп жатам. Буга чейин 2 магистратураны аяктап, чыр-чатак изилдөөчү жана саясат таануучу деген кесип алып чыктым. Кыргызстанга биротоло кайталы деген оюбуз жок, бирок бат-баттан келип турабыз.
Бул арада саясий качкын макамын алган саясатчылар, коомдук ишмерлер дагы аз эмес. Алардын бир бөлүгү революциядан кийин кайтып келген. Маселен, Кубатбек Байболов 2008-жылы саясатты биротоло таштаганын расмий жарыялап, Америкага кетип калган. Үй бүлөсү менен революциядан кийин кайра келип, саясаттан оолак болмок тургай башкы прокурор кызматын аркалап, кийин президенттикке атсалышканы белгилүү. Партиясынан жээрилген депутаттар Равшан Жээнбеков жана Өмүрбек Абдрахмановтар дагы убагында саясий качкын макамын алып, океан ар жагында жашашкан. Андыктан АКШга болгон өзгөчө сүйүүлөрү бекер эмес. Мезгилинде саясий диссидент атыккандардын катарын Эдил Байсалов толуктайт. Укук коргоочу 2007-жылы парламенттик шайлоодо бюллетендердин сүрөтүн алдын ала интернет баракчасына жарыялап жиберген үчүн кылмыш иши козголгон. Байсалов шайлоого тоскоолдук кылып, өлкө бюджетине ири материалдык чыгым келтиргендиги үчүн айыпталган. Швециядан баш калкан таап, революциянын эртеси эле келип Роза Отунбаеванын администрациясын жетектеп калган. Кийин социалдык коргоо министринин орун басарлыгын аркалап, жыл айланбай бошотулган. Укук коргоочу экономикалык кызыкчылыктардан улам ар түрдүү шылтоолорду ойлоп таап, өнүккөн мамлекеттерде калып калууну көздөгөн жарандар көп экенин билдирип жүрөт. Жарандарыбыз кандайдыр бир себебин таап, ошол жакта калып калалы дешет. Же убактылуу болсо да иштейли деген жарандар бар. Андай ондогон адамдарды мен өзүм да көргөм. Буунун баяндамасы боюнча өткөн жылы Кыргызстандан 500гө жакын адам саясий качкын макамын алуу үчүн кайрылган. Укук коргоочулар болсо өлкөдө мурдагыдай куугунтук жок экенин ырастап келишет. Саясий качкын макамын алуу жер которуп кетүүнүн бир аргасы катары сыпатталып жүрөт. Айда Яманкулова, Иван Чижиков, 5-канал. Чынында башка өлкөгө барып туруктуу жашагысы келгендер көп. Мындай ойду эксперттер карманышат. Жакшы жашоонун аркасынан кууп, ага жетпей калгандар дагы көп кездешет. Кыргызстандыктар көбүнчө кайсыл мамлекеттерге жана кандай жолдор менен кетишет? Самат Качканов теманы улантат. Миграциянын эң чоң агымы Орусияга кетери белгилүү. Учурда ал жакта расмий түрдө 700 миңден ашык биздин мекендештер жашап иштешет. Чынында бул көрсөткүч мындан да көп болушу толук мүмкүн. Жаштар, эмгек жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча, алардын 350 миңдейи Орусия жарандыгын алып отурукташып калышкан. Орусиядан кийин эле эмгек миграциясынын аркасы менен эң көп Казакстанга кетишет. 10%-дан азыраагы Казакстан Республикасында иш алып барат. Ошонун ичинен где-то 1-2% алыскы чет мамлекеттеринде жана жакын чет мамлекеттеринде иш алып барат. Алыскы өлкөлөрдөн эң эле популярдуу АКШ алдыңкы орунда турат. Өзгөчө жаштар арасында. Ал жака кетүү үчүн бир катар программалар бар. Студенттер үчүн Work and Travel. Бирок бул иштеп келүүгө гана мүмкүндүк берет. Океандын ар жагына барып туруктуу жашагысы келгендер үчүн Green Card программасы иштейт. Албетте, башка өлкө ишке жарамдуу, пайда алып келүүчүлөрдү гана кабыл алаары талашсыз. Green Card это такие программы. Green Card бул Америка өкмөтүнүн программасы. Бул Америкада эмгектенүүгө билеттесем болот. Бул башка мамлекеттин жашоочулары аркылуу жумушчу күч топтоо деп койсо да болот. Бул программаны Канада өлкөсү да колдонуп жүрөт. Канада демекчи ал жака эмиграция 5-6 жыл мурун популярдуу болуп кеткени жалпыга белгилүү. Ал толкунга Ольга Давлеталиева да кошулуп, 2010-жылы кетүүнүн аракетин көргөн. Азырда ал оюнан кайта элек. Бардык документтерин тапшырып, чакыруу күтүп жаткан кези. Но сейчас у нас правила изменились. Азыр айрым эрежелер өзгөрдү. Мисалы, тилди жок дегенде 6 баскычтын 4-деңгээлинде билишиң керек. Эгер ал болбосо Канадага кетпейсиң. Жогорку билимиң болуш керек. Сөзсүз түрдө бир адиске ээ болушуң талап кылынат. Европа өлкөлөрүнө көбүнесе саясий башпаанек сурап чыгып кетишет. Саясий куугунтукту же салттуу эмес сексуалдуу көз караш үчүн өлкөгө батпай жатам деген жүйөнү кармашып, белгилүү болгондой мындай качкындарды Англия, Германия, Швеция сыяктуу өлкөлөр тез кабыл алышаарын тажрыйба көргөзгөн. 2005 года это 2005-жылдан кийин Акаевдик режим кулагандан кийин саясий башпаанек сурагандар көп болду. 2010-жылдан кийин дагы Швеция сыяктуу өлкөлөр буларга ырайым кылган. Кээ бири бар. Иштегени барып атайлап документтерин жоготушуп, качкынмын деп кайрылып отурукташып калгандар. Айрымдар окууга барып келбей коюшат. Негизи мисалдар көп. Негизи башка өлкөнүн жарандыгын алуу айымдар үчүн эң оңой. Чет элдик жаранга турмушка чыгып, жаңы жарандыкка тез эле ээ болушат. Көбүнесе Кореяга же Түркияга иштеп кетүүгө кеткен кыргыздын кыздары бактысын сырттан таап алып жүргөн учурларды көрүп, угуп эле жүрөбүз. Көп да айтпайм, эми булар деген өздөрү кетишет, өздөрү баягы өздөрү иш таап, өздөрү барып Турцияга көп кетишет, гид болуп иштешет, жанагындай чоң отелдерде иштешет, ошондой иш алып барышат. Булар деген бирок менчик жеке жумуш орноштуруу агенттиги аркылуу кетишет да.
туулуу өскөн мекенди таштап кетээрден мурун ириде бөтөн элде жашап кете аламбы деген суроону алдыга коюп, анан чечим чыгаруу керектиги белгиленет. Антпесе мекенге кайта албай, сыртта кыйналып жүргөндөр көп. Саясий ишмерлерден тартып, катардагы жарандарыбызга чейин. Самат Кашкынов, Урмат Мамбеталиев, 5 канал. Бул чыгарылыштын акыркы материалы болду. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүл улансын, саламатта калыңыздар. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чыныгы эркектер үчүн. Азамат, менеджер, Макс, тоо лыжасынын фанаты, Мурат саунага барууну жакшы көрөт. Бирок баары үйдө калышты. Кызыктуу жана маанилүү иштерге өнөкөт простати тоскоол болду. Алган эмес, үй бүлөлүк мамилелерди татаалдатты. Витапрост дарысы менен комплекстүү дарылануудан 10 күн өткөн соң баары өздөрүн жакшы сезип калышты. Витапрост ооруну, жайсыздыкты азайтып, заара чыгаруунун бузулушун азайтат. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чыныгы эркектер үчүн.